Шайырбек Маматокторов байланышта турат. Шайырбек мырза, саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен талкууну мүмкүн көрүп жатсаңыз керек. Азыркы учурда ушул парламенттик же президенттик башкаруу формасын тандап алуу демилгеси көтөрүлүп атат референдум өткөрүү боюнча. Буга сиздин пикириңиз кандай? Менин пикирим тескери. Мен пикирим тандоо жасоо жөнүндө тескери же каршы эмесмин. Мен референдумдун бүгүнкү күндө маанилүү оор жылда өткөрүүгө каршымын. Себеби жакшыбы жаманбы 2010 жылы биз өлкөнүн халкы биз мындай тандоону жасаганбыз. 2010 жылкы конституциянын табияты парламенттик башкаруу. Депутат мырза айтып жатат, эртең менен телефон аркылуу да сүйлөшкөнбүз, талкуулаганбыз. Парламенттик таза болсун, же парламенттик же президенттик болсун. Ал туура идея. Бирок бүгүнкү күндө иштеп жаткан баш мыйзамдын алкагында парламенттик өлкөнү курууга толук мүмкүнчүлүк бар. Өкмөттү парламент түзөт. Өкмөттөн отчетту парламент алат. Президент вето коюп жиберген мыйзамдарды басып өтүүгө, конституциялык көпчүлүк менен басып өтүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Ген прокурорду керек болсо кызматтан чыгырса болот. Өкмөт башы премьер-министрге ишенбестүүлүк көрсөтсө болот. Бул турат укуктар, чексиз мүмкүнчүлүктөр бүгүнкү иштеп жаткан конституциянын алкагында мүмкүнчүлүктөрдү берет. Анда эмне үчүн биз иштеп жаткан мыйзамды козгоп шайлоо, быйыл парламенттик шайлоо өтө турган оор жылдан анын үстүнө абалды татаалдаштырып, биз конституциялык реформага барышыбыз керек. 20 жылга чейин өзгөртпөйт деген эрежени кабыл алып, бирок Атамбаев бир ирет аны албетте бузду. Бузганда ал кандай ниет менен бузду? Ал өзүнө болочок укуктарды алгысы келип, өкмөткө бир аз укуктарды жылдырган. Ал саясий бир максат болгон, ал ишке ашпай калды. Башка маселе быйыл шайлоо болот. Ошондуктан конституциялык реформаны өткөзүү үчүн конституциялык мыйзам керек. Азыр аны бир айга ириште талкуу болот деп. Ал эми өзгөчө абал кезинде эч кандай коомдук талкуу толук кандуу жүрө албайт. Bir ayın içinde. Andan keyin konstitusiялык мыйзамдарды кабыл алуу үчүн окуулардын ортосунда 2 айдан кем эмес деген талап да бар. Депутат мырза аны жакшы билет. Демек, андан сырткары окууларда дагы 2 ай кетет. Түшүндүрүү менен айтып, 4 октябрдагы шайлоого биз кантип үлгүрөбүз? Референдумда жалгыз гана суроо, жалгыз гана маселе коюлуш керек деген атайын талап бар. Biz ал жерде жогорку кеңештин депутаттарынын тизмесине добуш беребизби же конституциянын жаңы вариантына, жаңы долбооруна добуш беребизби? Албетте, идеалдуу конституция жок. Бирок бүгүнкү конституциянын иштебей жатканына ушул депутат мырзанын кесиптештери күнөөкөр экени сыр эмес. Ошолордун ичинен түзүп bir top bilimdүү жана тажрыйбалуу деп эсептегенибиз Курманкул Булушев болчу. Ушул мырза ушундай маселени көтөрүп жатса, анда калган депутаттардан үмүттүү үзүп эле койсок болот. Түшүнүктүү, Шайыр мырза, мына жогоруда сиз айтпадыңызбы, каражат маселесинчи, мына 20-жылы ушул октябрь айында парламенттик шайлоо өтөт, бирок демилгечи депутат айтып атат, эч кандай каражат кетпейт, үнөмдөлөт депчи. Демек, анда парламенттик шайлоону дагы өткөрүүгө азыркы кырдаалды эске алганда аны дагы жылдырыш керекпи? Бул демилгени да өткөндө айрым депутаттар көтөрүп чыгышкан. Урматтуу журналисттер, Батыр редакция, геп каражат жөнүндө жүрүп жаткан жок. Геп мамлекеттик башкарууну формасын өзгөртүү жөнүндө жүрүп жатат. Маанилүү парламенттик шайлоо. Жок, азыркы кырдаалды эске алганда быйылкы жылды өткөрбөй эле коелуу деген болот го, сөз болот атпайбы? Албетте каражат жок. Азыр референдум эмес, парламенттик шайлоонун өзүн да жылдырууга туура келип калышы мүмкүн. Ошондуктан мындай абалда кантип биз андан да барып
конституциялык реформа жөнүндө сөз кылышыбыз керек. Кеп парламенттин сапаттуулугунда, анын курамында, эгерде курамы түзүк парламент болсо, элки күчтүү төрага болсо, президентти тыйып койгонго укугу жетет. Президентти аксакал кылып, азыр депутат өзү айткандай, жөн эле 3-4 жардамчысы менен бир жерде олтуруп, аксакал болуп, чай иче турган абалга алып келип койсо болот. Ага бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок парламент чөнтөк парламент болуп атат. Парламент өзүнүн укуктарын төрагага, өкмөт башына, президентке делегировать этип салып атат. Өзүнүн мыйзамдагы көрсөтүлгөн укуктарын толук ишке ашыра албай жатат. Ошондуктан парламенттик өлкө 9-10 жылдан бери курулбай келет. 27 жыл биз президенттик башкарууда жашап көрдүк. Анын аягы 2 ирет оор төңкөрүштөр менен аяктап, жарандарыбыз курман болду. Кантип биз кайра ошол системага кайтып келебиз деп, кантип ошондой идеяны элге алып чыгабыз? Эл эмне дейт? Баарыбыздын бетибизге түкүрбөйбү?